Ассаламу алейкум, карыз тақсыр, менің сұравым ақ қайың деген дарақтың сусын ичсе болобу деп. Өткөндө да ушул суроо берилген. Ақ қайыңдын суусу дегенде карайлы туугандар. Өтө токтоп айталы, анткени жарым-жартылай жоопту кесип, ар ким ар кандай пайдаланып кетпесин. Биринчи шарт, ак кайыңдан чыккан суу ошол искар деп коет, мас кыла турган нерсе болбош керек. Биринчи шарт мас кыла турган болбош керек. Сок катары чыкса, нектар катары, сок катары, андай бир жөн мас кыла турган нерсе болбош керек. Же ошол нерсе чыгып туруп, бир аз тургандан кийин өзүнөн өзү жанагындай химиялык башка нерселер болуп, кубулуш болуп, башка болуп, аба менен башка болуп туруп, ачып-кычып мас кыла турган болбош керек. Бул биринчи шарт, жакшы көңүл буруңуздар. Экинчиси, макул болуп туруп, мас кыла турган азыр дагы болбойт, кийин дагы болбойт деген чакта бузулуп кетет, эч кимге эле болбойт, бирок мас кылбайт десе, мас кылуу такыр жок болсо, ден соолукка зыян болбош керек. Анткени Куранда жалпы эреже бар. Вала тулку бейдикум ла тахлук, өзүңөргө өзүңөр зыян келтирбегиле. Хадисте да чоң эреже бар. Ла дарар вала дирар, өзүнө да бирөөгө да зыян алып келбеш керек. Ушул эки шарт сакталса болот, эки шарт сакталбаса болбойт. Муну тактагыла туугандар.